Нарында ресторан алдында ок атылып, 23 жаштагы жигит ооруканага түштү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 24 ноябрь күнү саат 18:20 чамасында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына шаар тургуну чалып, Кулумбаев көчөсүндө жайгашкан Корона ресторанынын алдында ок атылганын маалымдаган. Аталган билдирүүнү Нарын шаардык ички иштер башкармалыгы каттоого алып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Ресторанын алдынан 23 жаштагы К.А. аттуу шаар тургуну менен 21 жаштагы Т.Е. аттуу адамдын ортосунда пикир келишпестик жаралган. Экөө уруша кетип, Т.Е. жанынан белгисиз ок атуучу куралды алып чыгып, каршылашын аткан. Бирок ок ага эмес, көчөдө турган 23 жаштагы башка жигиттин оң бутуна тийген. Андан кийин Т.Е. дагы бир жолу куралын урушуп жаткан адамга багыттап, ок чыгарууга аракет кылган. Бирок ал тоскоолдук жаратып, жыйынтыгында анын курткасын тешип өткөн деп айтылат маалыматта. Бутуна ок тийген адам жолдон өтүп бара жаткан автоунаа менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жеткирилгени жана алган жараатынан эсине келе электиги айтылды. Булак Спутник KG. Башкы прокуратура Мадумаровдун Москвадагы жолугушуусу боюнча БШКга материал жөнөттү. Башкы прокуратура президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда өгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалды караш үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Тасмада Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаровдун Москва шаарындагы эмгек мигранттар менен жолугушуу өткөрүп, өгүт иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу материал Борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жиберилген деп жазылат мекеменин сайтында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан. Анын мигранттар менен жолугушуусун Орусиядагы кыргызстандыктар түптөгөн «Мен макул эмесмин, укугум бар» кыймылдары уюштурду. Жыйын Москвадагы транспорт окуу жайынын маданият үйүндө өткөн. Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 10 январга белгиленген. Адахан Мадумаров талапкер болорун 30 октябрда жарыялаган. Булак Азаттык. УКМК президенттин экс өкүлүн өгүт үчүн 7 миллион сом мыйзамсыз алууга шектеп кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевди кармады. Кактус медиа басылмасы УКМКнын маалымат кызматына таянып билдиргендей, Дыйканбаев 7 миллион сом мыйзамсыз алган деп шектелип кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2020 жылдын октябрь айында Дыйканбаев мамлекеттик мекемелердин биринин башчысын кызматтан алам деп опузалап, аны 7 миллион сом берүүгө мажбурлаган. Андан соң алган каражатты шайлоо өнөктүгү учурунда көбүрөөк добушка ээ болуу максатында пайдаланган. УКМК Дыйканбаевди 24 ноябрда кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кармап, МАМ комитеттин тергөө изоляторуна киргизди. Булак Клоп KG. Кыргыз жарандары Санкт-Петербург-Москва учагындагы бортто орун талашып мушташа кетишкен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Түндүк Батыш федералдык округундагы транспорт башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, мушташтын себебинен Санкт-Петербургдан Москвага учуу кечигип калган. Ошондой эле транспорт полиция кызматкерлери чакырылган. Мушташты баштаган жүргүнчүлөр учуудан четтетилип, учурда окуя териштирилип жатат. Булак Fox Media.